Жигиттер заказ берет, алайынбы албайынбы, алайынбы албайынбы. Алдым, короче. 120 километр. 1,5 saat dedi. Qanday deb o'ylaysiz? Жигиттер, bir жолу мынаны жаңы койдуруп атам. Бирөө 8,5 миң сомдон экен. Колодка жаңы койдуруп атам. Колодка 2 миң сом экен. Мына карагыла мына. Мынандай бул көргөнсүз бар ушундай. Диск мына карагыла. Чырып болбой калган. Чырып сынып кеткен. Видеода башында айтып өтүп кетейин. Көп менден сурайт. Шаха группаңды таап албай атам. Группаңды каяктан табам дегендер. Ошол видео тигинде комментарийде группанын ссылкасын коюп коем. Ссылка бир бассаңар группага автоматически кирип кетесиңер. Жигиттер, группада 400 адам болуп калды. Любое время жазып, день, ночь, короче, ошол жерде любой общение, такси боюнча, любой нерсе только Москвада жүргөндө ошол группага катталып, ошол группага сүйлөшүп, жазып, короче, чисто силер үчүн ачкам. Мен деле жазам, мен деле сүйлөйм ал жерде. Любой время общениедамын. Ошол группага тартынбай, үй албай жаза бергиле, катталгыла. 400 адам болуп калды азыр. Комментарий коюп коем, видеоду баштаганда. Жигиттер, 22 минут. 1,5 миң сом. Saat 8'den 47 minut öttü. 5 zakaz kılıp koydum ele. Yemi çıktım. 3,5 ming böyle. Ağzım buna 1,5 ming az koşuladı. Ben de 4 ming, 4,5 ming bulup koyayım. Tak. Assalamu alaikum tuğanlar. Saat 8:30 oldu. 8'den 47 minut. Cumhurbaşkanı çıktım. Çok da bugün keş çıkıp aldım. Потому что укташты жакшы көрөм да мен. Көп уктайм, укташты жакшы көрөм. Ошон үчүн уйкуну биринчи очередде кылам. Жумуш потом. Видео бүгүн планда жок болчу. Видео тартпайм дедим эле бүгүн. План эмес эле. Ошого случайно видео тартып атам, желание болуп кетип, тартышты баштадым. İşte görüyoruz bugün. Обычный эле день жигиттер. Эч кандай суббота, воскресенье, пятница эмес, четверг саат 9 болду. Ошондой. Бugün иштеп көрөбүз. Канча иштейбиз эртемеңге чейин, эмне болот? Ночунда иш кандай болуп атат? Ночто иштебегендер көбү кызыкат, ночто кандай болот, эмне болот деп. Ошого бүгүн силерден ночто көрсөтөм. Азыр Жопа Мирага заказ алып келдим. Пока мына 4,337 сом. Мен чечебиз менен бир суу алып ишти баштайбыз. Биз менен чогуу болгула, лайктардан басып, комментарий жазып, каналга катталып кеткиле жигиттер. Бүгүн иштейбиз. Анан өтө ажиотаж болуп атат. Силер эмне кыласыңар? Чото эмнелерге бойдоктор чыгып кетти. Мен жаман жакшы көрөт да, бойдоктор чыккан. Бет чыкпай туруп, жаман чыгып кетет да бетке, билбейм. Неправильно питаниедан окшойт, по-моему. Анан көп айтат, ажиотаж болуп атат. Блогерлер YouTube жабылат экен, эмне кыласыңар, эмнени тартасыңар, каяктан акча табасыңар, эмне болуп атат, эмне болот экен дегенде. YouTube боюнча жигиттер, ооба акча кандайдыр таба атабыз. Мен лично акча табам. Мен баягындай бешини чоң акча таппайм да, но расходторго чыгып турат, табам. Но YouTube кандай жабылат жигиттер, билбегендерге айтайын. Билесиңер, Россияда TikTok менен Instagram только через VPN иштейт. YouTube деле ошондой болот, только через VPN болот. Ну, болсо ошондой болот. А так YouTube жабылбайт. YouTube'ду ограничение берип койсо, жабылып иштебей деген кылып койсо, через VPN скачать этип, VPN жагып ошондой эле видео көрүп жүрө бересиңер. Просто кичине вакыт кетет, пока VPN жак, кирип алиндей кыл. А так ничего страшного. YouTube жабылбайт, Instagram жабылат, TikTok жабылат дегендер мына. Ошондой эле VPN скачать этип кирип жүрөбүз го Instagram, ошондой эле болуп калат. YouTube жабылып калса ооба кыйын болот, потому что жабылбасын. Көбү азыр таксилер мени көрүп аткандар айткандыр, ажап болсун, мына силерге болот да, эми көргүлө, эми таксиде пакат этесиңер деген. Жигиттер, бирөөгө жамандык тилегенден көрү
ошол жамандык өзүңөргө келип калбасын. Ошон үчүн бирөөгө жамандык тилеба дейт го, наоборот молодец дейиш керек. Ошо кайтар дүйнөдө не дейт, өзүңдүн башыңа келип калышы мүмкүн жамандык тилесең. Ошо мага лично YouTube жабылабы, жабылбайбы, ни жарко, ни холодно. Но жабылса да, все равно какой-то доход болуп атат. Мага лично какой-то доход болуп атат. Но деген жери бар. Жабылып койсо деле унчукпай ишимди кылып жүрө берем. Жабылбаса деле ошентип тартып жүрө берем. Вообще айырмасы жок мага. Жабылып вообще болбой калып, иштеге болбой калса, Кыргызстан бар, Кыргызстанда движение кыла беребиз. Вообще айырмасы жок жигиттер. Жабылабы, жабылбайбы. Көбү айтып атса керек, эми мына силерге жетип келди, эми блогерлер эми эмне кыласыңар? Комментарияда азыр жазат баардыгы ажап болуптур, тияк болуптур, жабылып кетсин, мындай мындай. Эми блогерлерде дагы пайдасы бар да, кимгедир жакшы рекламалар болуп атат. Билбегендер ошол рекламаны көрүп барат, кылдырат. Парк издеп жүргөндөр бар, паркта кылдырат, обклейка издеп жүргөндөр, биз блогерлер реклама кылса ошол жерге барат. Эң көп билбеген нерсеңизди YouTube'га кирип блогерлердин видеосун көрүп билип алсаңыз болот да. Ошону жаңы келем дегендер, жаңы келгендер, билбегендер ошо блогерлердин видеосун көрүп, рекламаны көрүп барып кылдырат. Ошондой пайдасы дагы бар, ну зыяны дагы бар. Ошондой. Айырмасы жок жигиттер. Биз главный ишти кылып, акчаны кыла берейик. Жабылса жабыл, жабылбаса ошол контент кылып жүрө беребиз. Ишти баштайлы кеттик. Туугандар, Шереметтен заказ алдым. Мына цифраны карагыла. 6 заказ 4447. Мындай сонун цифра болуптур, а? Шереметтебиз, парковкага кирген жокмун. Так, Шеремет что-то пробка экен жигиттер. Карагыла. Кеттик болбосо. 2 коэффициент менен алдым го. 2 дейт. Нормальный. Тағалар не кылтат, тағалар. 25 минут Шереметтен алып келдим заказ. 1624. Шереметтен алып келдим. Да, хорош уже, я знаю. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Ушул жакпайт да мага. Жакшы келдим, 25 минутта почти 1650 сом. Нормально. Нормально, жигер. Жигиттер, заказ берет, алайынбы, албайынбы? Алдым, короче. Билбейм, кандай заказ 100 не дейт? 120 километр дейби, а? Кайсыл жерде экен бул? 120 километр экен. Кайсыл жерде экен бул? Балашка. 1,5 saatта жетип барат экенби. 1-2 коэффициент менен алып алдым. Билбейм, стоит, не стоит, короче. 120 километр. Көптөн бери мындай заказ алып элек. 120 километр. 1,5 saat дейт, Кандай деп ойлойсуңар? Стоит, не стоит, и канча болот? 120 километр. 1-2 коэффициент менен. Точно айта албай калдым канча болот. Что-то не стоит го дейм, а? Обратно пустой кайтамбы? Отмен кылып жүрсөмбү, а? Не кылайын? Короче, барайынчы. Клиенттен сурайбыз канча сом экен. Если нормально болсо айдайбыз. Жигиттер, клиент алып келдим. Кеттат, заказ. Короче, ошону айткандай эле 1,5 saatта алып келдим. 4150 сом болуптур. Ну, хрен его знает. Жопа мира келип алдым, жигиттер. Карагыла.
Москва кайсыл жакта жүрөт? Кайф сен жанып атат Москвада. Мен кайсыл жакта жүрөм мына карагыла. Бул жерден заказ береби, бербейби? Бул жерден кантип кетем? Заказ кармасам болобу, болбойбу? Кана. Көрөйүнчү. 4000 сомдон канча комиссия алыптыр? Не болот экен? 4000 сомдон 7-9 сом комиссия алыптыр, Блин. Азыр мага чиби таштап коем деди го клиент. Чиби таштап коем деди клиент. Короче, жигиттер, мына саат деле 1:30 болуптур. 1:30. 12ге чейин 8900 иштеп мына почти 9000. Эми билбейм, бул жактан заказ береби, бербейби? Домойду жаап көрөйүнбү, а? Пришли чаевые дейт мына, айттым го. О, жигиттер мына. Карагыла. Клиент айтты да, я тебе сейчас чаевые скину деди. Спасибо большое. Мындай алабыз, жигиттер. Домой. 142 километр. Шереметова койгом да домойду, Шереметке. 1 saat 46 minut дейт. Давай, поехали. 200 сом чиви ташаптыр, Молодец, красавчик. Бул жерде курсак деле ачып кетти. Бул жерде кафе деле жок экен. Курсучный магазин деле жок экен. Нерде универсам бар экен, верный. Бул закрытый экен. Не дейсиңер, заказ кармайбы ошол жерден? Заказ береби? Эмне деп ойлойсуңар? Жазып койгулачы. Заказ береби? Хотя бы центрге болсо деле кетип кал. Хотя бы 100 километрге. Сон болот да. Магазин табыш керек болуп атат эми. Курсак жаман ачты го. Билим алып жейинчи. Кеттик, заказ алайын. Кичине отурам жигиттер, бир 20 минутча отурам. Заказ берсе берди, бербесе айдайбыз пустой. Не кылабыз эми? 4150 сом. Билбейм эми, аз го дейм, жигиттер, аз. Хотя бы 5500-6000 болот дедим эле. Аз го. Комментарий жазып койгула. Стоит, не стоит. Кеттик. Өзүбүзкилердин кафеси. Азыр мынерден бир кафе бар экен. Токтоюнчу эмне бар экен, а? Только фуралар жейт го. Таксистер вообще жок го. Башкача болот экенсиң, чай ичесиң го, таксистер жерде чай ичесиң го. Бул жерде только фуралар ичип аткан жерде ичсең башкача болот экен, Славянская дейт го. Кирип көрөйүнчү эмне бар экен, а? Жигиттер. Туугандар, ушул карагыла. Ушул обед канча болуптур? 211 сом болуптур. Рис, макарон, курица и мынандай рыба, там ошондой, короче. Чай, деп арзан экен, бул жерде тамак арзан экен, 200 сом болду. Москвада 1000 сом тамак чай ичесиң го, баягы 5 бармак ошондой чайханаларга кирип калсаң 1000 сом тамак ичип койсуң го. 200 сомго нормально да, жигиттер. Вообще сонун экен, Мен, конечно, лагман, шурпа эмес го. А так болот. Тамак таттуу болсун, жигиттер. Кеттик. Короче, тамакты жеп чыктым. 200 сом курсак той, но нормально экен, сонун экен. Азмында. Рис, макарон, курица. Ошондой, короче, свинина жок да. Свинина жеп алдыңбы, орустардыки кирип деп албагыла. Эми заказ курсак тойдун заказ издеш керек эми.
Ютубтан заказ табам эми. Кичине отурайынча телефончук ана. Айдайбыз. Туандар, кафеден чыгып эле 1 сааттан бери жатам. Домойдо эле 7 минут калды. Короче, заказ бербейт экен бул жерден. 1 сааттан бери жатам бул жерде. PUBG ойнап коюп. Заказ бербейт экен. Ошого пустой айдайм окшойт 100 км, 150 км. Не кылам эми майла жок да келип алдым. Эми не кылам мен машиналар кетти, такси көрүнбөйт бул жерде. Или мындай эле домойдо өчүрүп эле линия чыгып көрөйүнбү, а? Кандай болду? Саат 3 болду, доход 0. Блин, бекер келип мындай бул жерге. Центрде деле өтө сонун эмес, орто. Бул жерде билбейм кандай болот, эмне болот. Короче, заказ бербейт экен. Пустой айдайм окшойт. Мен ушул жерде жашайм да. Мытышыда эмесмин, мына үйдө жашайм. Ушул жерде жашайм дейт. Ушул жерде болуп калгам, үйгө кирип кетип калат элем, өлүп кетсин деп. Үйгө кирип кетип калат элем. Так. Атак сон болот эле да 4000 көрсөтүп атат дагы ушул жерден. Шереметке 4000 көрсөтүп атат. Сон болуп кетет эле. Обычный дагы бербейт атат заказ. Не кылсам, пустой айдайм, 150 км пустой айдайм келбейт атты жигиттер. 150 км эмес, примерно үйүмгө чейин 110 ошондой да. Үйгө чейин 110. Не кылабыз, а? Да, кичине ушундай отурайынчы. Домой жок, мындан деле обычный отуруп көрөйүнчү, бербесе айдайбыз. Жигиттер заказ бербей койду. Не кылабыз эми? Карагыла. Азыр Яндекске киребиз. Бул жерде домойду бир жолу иштет экен. По деламды бир жолу, домой 2 жолу. По делам дезебиз жигиттер. Нанды коебуз, а? Мына. Москваны бир 136 км экен. Тариф кандай? Карагыла тариф только эконом иштейт экен, башка тарифтер жок. Домойду коюп койдук эми. Мынаны басабыз жигиттер. Бисмилла деп айдайбыз эми, музыканы кып. Эмени тагабыз. Бисмиллах деп баштадык жигиттер, кеттик. Ассаламу алейкум, арба Москва. Баягы таныштама Дедова. Кайрылып келдим мен сага. Көп эле жүрдүм окшойт айылда. Сагынып кетким келе берет. Чакырып тузун тарта берет. Эх, Москва. Кеде ачуу, кеде балым берет. Бирде түйшүк, бирде бакыт элек. Эй, Москва. Ахвал кандай, айтчы Москва. Нечен тагдыр көрдүң экен тарыхта.
атасыңарбы? Мен только ушуну угам, башка жерде укпайм. Если кыргызча уксам, только ошону угам. Короче, не болду? Кандай келип калдың дегендерге айтып кетейин. Жигиттер, пустой келдим. МКАДка жетип келем деген заказ берип калдым. Алдагы аэропортко Шереметке жарым саат. 1220 сом. 1220 сом. Жигиттер. Үйгө 13 километр экен. Домой 13 километр. Короче, билбейм, невыгодный заказ болуп калды да. Вообще невыгодный заказ болуп калды. Мынау 4150 сом. Ну, жети заказ, мына Шереметке алып келдим терминалда. Короче, 8 заказ 10.000 сом болду да. 8 заказ 10.000 сом болду. Нормально эле. Просто мынау 4.000 сомго 120 километрге бардым. 1 саат отурдум, пока жетип келгенче эртең мен болуп кетейин дедим. Просто пустой келдим да, если обратно болгондо өтө сонун болот эле. Если обратно болбойт, не кылам, сен майда жок да. Ошого саат деле 4 болду жигиттер. Үйгө кеттим мен, барып уктайм. Бүгүн пятница, жума, Кудай калса бисмилlah деп жумушту баштайбыз. 3 күн ичинде нормально иштеп алыш керек. Пятница, суббота, воскресенье 3 күн нормально иштеп алыш керек. Видео ушундай болду жигиттер. Дайым 15.000, 20.000 болбойт. Bir күн болот, bir күн болбойт. Таксиде эле как рыбалка. Түшүнбөйсүң. Таксиде түшүнбөйсүң. Кандай болот, эмне болот бүгүн. Пешнеге жазылган болот да. А так нормально, Аллага шүгүр жетет, бизге эч албайм. Шүгүр ушунусуга дагы. Видеолорго лайктардан басып, комментарий жазып, оюңуздарды бөлүшүп, подписаться унутпаңыздар жигиттер. Бардыңарга рахмат. Ушунчалык колдоп жазып атасыңар. Дагы не дейм? Дагы сөздөр бар эле, мына клиентпен келип, ушу сөздөрдү дагы эстен чыгарып койдум. Группа боюнча WhatsApp группа Шаха Москва номер 1. Андай группа Москвада жок. Группа катталам дегендер группадан жазсаңыздар болот жигиттер. Ушул видео тигинде ссылкасын коюп коем, группанын ссылкасын. Видео тигинде комментарийде ссылка басып WhatsApp группага кирип ошондон жазсаңыздар болот. Жакын эле секин кирип кетип калам. Ушундай видео болду. Все случайно видео болуп кетти бүгүн. Видео тартам деп чыкпадым эле. Короче, все не по плану пошло дейт го. Күнү пятница, суббота жакшы күндөрүндө тартып эле, башка күндөр тартпай. Короче, бүгүн обычный эле ден, рабочий ден видео тарттым. Ошол 10.000 иштедим, но кичине көбүрөөк время иштеп койдум да. Ладно, бардыңарга ассаламу алейкум.